Салам, мен Эркинай. Атам Өмүрбек Нариманов аябай бай жана авторитеттүү бизнесмен. Биздин үй бүлө биринчилерден болуп өлкөбүзгө күйүүчү май ташыганы менен атактуу болгон. Ошентип менин үй бүлөм байып, авторитетке жетишкенбиз. Кичинекей кезимден бери айланамда кароолчулар жана үй кызматкерлери жүрүшчү. Менин досторум жок. Мектепке дагы барган эмесмин. Үйдө эле окуганмын. Жалгыз досум деп математикадан берген мугалимим Самат агайды айта алам. Ал шайыр жана акылдуу киши эле. Кичинекей кезимде өзүнүн жашоодогу окуяларын айтып берер эле. Ар дайым ошолордун бирөөсүнө кабылгым келчү. Анткени ал окуяларда жөнөкөй жана кызыктуу адамдар көп эле. А менин айланамды кызыксыз байлар жана анын кызыксыз балдары курчап алышканда, булар мени кызыктырчу эмес. Убакыт өтүп 17-ге чыктым. Өмүр бою мен бир дагы жолу өз шаарымдан эч жакка чыккан эмесмин. Анткени атам душмандарынан аябай коркчу. Мага бир нерсе кылып коет деп. Мен түшүнөм, мунун баары менин коопсуздугум үчүн экенин. Бирок чын жүрөгүм менен эркиндикти каалачумун. Кечке талашып жатып, араң дегенде кошуна шаарга барып келүүгө атамдан уруксат алдым. Жаңы нерселерди көргөнгө ашыгып, кыялдандым. Жада калса, кошуна өлкөгө эле барганга макул болдум. Жаныма менин жан сакчым Маратты кошуп беришти. Марат баарын билчү. Эмне каалап жатканымды жана кээде ата-энеме билгизбей ишке чыкканга жардам берчү. Биз жолго чыктык. Кызыктуу жана жакшы болуп жатты. Көп жан сакчысыз тааныш эмес жерлерди кыдыруу. Ачка болуп кетип, Марат экөөбүз жакынкы кафеге кирдик. Кокустан ал жактан эски досум Самат агайды жолуктуруп калдым. Аны көргөнүмө абдан кубандым. Ал ар дайымкыдай эле шайыр жана акылдуу экен. Биз чогуу тамактаналык деп чечтик. Биз көптөн бери жолукпаганга, ал кызыктуу жаңы окуяларды айтып берди. Көптөн бери чын жүрөгүмдөн күлгөн эмесмин. Кокустан агай мындай сунуш киргизди. Биринчи жолу менин шаарыма келип жатсаңар, анда силерди бул жердин кызыктуу жерлерине алып барып келейин деди. Албетте макул болдум. Биз жаңы техникалар музейине бардык. Зоопаркты көрдүк. Жада калса, гольфто ойногонго жетиштик. Баары супер болду. Анан ал бизди үйүнө конокко чакырды. Аялы жаш козунун этинен козу гриль жасап койгонун айтты. Анын үйү шаардын сыртында экен. Жолго жарым сааттай кетти. Кеч да кирип калган. Биз үйгө киргенде караңгы жерден эки бейтааныш адамдын көлөкөсү көрүндү. Кокустан кимдир бирөө бетиме суу салфетканы басты. Ошондо эсимди жоготуп жыгылдым. Ойгонгонумда Самат агайдын диванында колу бутум байланган бойдон отуруп турмун. Маңдайымда болсо бет башы канжалап жерде Марат жатыптыр. А жанында 3 киши туруптур. Алар Самат агай жана эки бейтааныш киши экен. Эркинай, кечирип кой. Мындай болушун каалаган эмесмин. Бирок айла жок, деди Самат агай. Анын жанында турган киши менин боштондугум үчүн акча сурап атама кайрылганын айтты. Баары түшүнүктүү болду. Менин эски досум алдап коюптур. Мындай жаңылыктан өзүмдү жаман сезип жаттым. Бирок эч нерсе кыла албадым. Акчаны эртең менен алып келиш керек эле. Мен үчүн Мараттын жабыркаганын көрүп кыйналып кеттим. Жиним келгендиктен кыйкырып агайдын эмнеге мындай кылганын билгенге аракет кылып, аягында жообун алдым. Көрсө, агайга акча керек болуп, жаман кишилерден акча алыптыр. Ошентип анын карызы көбөйүп кетиптир. Ага аз гана убакыт беришиптир кутулганга. Кокустан мен чыгып калдым, бир гана жан сакчы менен. Ошондо анын башына ушул жаман план келиптир. Убакыт өтө берди. Таң да катып калды. Чарчап, уйкум келгендиктен эч нерсени түшүнө албай жаттым. Кокустан үндөр чыкты. Бөлмөгө Самат агай кирип, мени бошото баштады. Анан мындай деди: "Маратты алып, арткы эшик менен качып чыккыла. Беркилердин эсин жогото чаптым. Аз убактыңар бар." Марат экөөбүз арткы эшикке чуркап жөнөдүк. Агай биздин артыбыздан келатты. Бирок аны бандиттер кармап алышты. Коркконумдан токтоп калдым. Бирок ал кыйкырды: "Токтобой, чурка!" деп. Марат экөөбүз жолго чыктык. Милиция дагы келип калды. Аларды агай чакырыптыр. Милиция менен кошо ата-энем да келиптир. Биз бронированный машинага отургандан кийин Самат агайга жөнөштү. 20 мүнөттөй убакыт өттү. Дагы деле жаңылык жок. Кокустан бир милициянын рациясына кабар келди. Бандиттер кармалды деген. Агай болсо тирүү экен, бирок катуу токмок жептир. Эми гана кичине өзүмө келдим. Бир жумадан кийин Самат агайды көргөнү доктурга бардым. Тилекке каршы 1-2 жери сыныптыр. Андан кечирим сурадым, ушунча токмок жегени үчүн. "Сен күнөөлүү эмессиң, баарына мен күнөөлүүмүн", деди. Мен аябай күлдүм. Анан мындай дедим: "Эми экөөбүздүн чогуу окуябыз бар. Баарын айтсак болот." Ал жылмайды. Анан экөөбүз адаттагыдай сүйлөшө баштадык. Самат агай доктурдан чыкканда аны бир нече убакыт түрмөгө камашты. Анда жеңилдетүү бар эле, анткени мени бошотуп милиция чакырган үчүн. Ошондон бери экөөбүздүн достугубузга атам жеңил карап калды. Анткени чагылган түшкөн жерине экинчи түшпөйт. Окуя кимге жаккан болсо лайк баскыла, каналга катталгыла жана комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.